Оз бекитүү убактысы так аныкталмайынча бир күндү бекитип айтууга болбойт. Анткени Рамазан айынын эрежелери ушундай. Бирок ага карабай айрымдары такталбаган түрдүү СМС билдирүүлөрдү да коомчулукка жарыялап келет. Диний көз караш менен караганда бул жоруктар туура эмес деп бааланат. Эң жакшысы мындай СМСтер көп келет, бирок көңүл бурбайт экен. Анан ар кандай хадистерди кошуп да жөнөтүшөт, бирок көбүнчө алар туура эмес болуп калат. Ошон үчүн эң жөнөкөйү биз өзүбүз мусулман болгон үчүн эми өзүбүз эсептегенибиз эле жакшы. Ушул мусулман айын деле азыр жакшы китептер чыгып калды, жөнөкөй түшүнүктүү кыргызча. Мисалы үчүн биз канчалык илим, билим так болсо дагы, бирок ай Аллах Тааланын эң чоң белгилеринен. Мен ойлойм, алдын ала бир ай, 2 ай алдын, же болбосо 1 жыл мурда ушул орозо мына күнү болот деп айтыштык. Бул болуп дагы адамдарды ошондой ошол күндү ким мурда айткан болсо, анан ошого ушунча сооп болот экен деген чакырыктар бул туура эмес. Орозонун мусулмандар үчүн ыйык камал экени бир канча далилдер менен кубатталган. Илимий изилдөөлөрдүн көз карашы боюнча да белгилүү мөөнөткө таңдан кечки ашка жүрүү менен көптөгөн дарттан арылууга болот. Андыктан орозо кармаган адамдын дени сак болору шексиз. Орозонун камылгасын азыртан баштоо зарылдыгы бар. Медицина тарабынан ала турган болсок, бул адамды ошол ашказанын, майларды дейбизби, кандайдыр бир адамга зыян алып келип аткан семиздик дейбизби, ошолордун мисалы адамдын ошол ден соолугундагы пайда жактары көп экен да. Биз эми муну сырларын кээ биркисин эле билебиз да. Бирок мунун сырлары көп экен да. Бир гана ошол эле адамдын руханий ички дүйнөнү эле тарбиялабастан, адамдын ошол эле жашоосундагы бирөө менен мындай жаңжалдашуудан, чыр-чатактан же кылмыштуулуктан адам өзүн кылат экен, сактайт экен да. Себеби адам ошол эле ачка болгондо Кудай Тааланы эстеп, Кудай Тааланын ошол берген ырыскысына мындай ачка калганда сезет экен да. 30 күндүк орозо тутуу ушул тапта эл арасында кадимки көрүнүш катары саналат. Бирок улуу өкүлдөрү Оз бекити Оз ачууда башкача эрежелерди карманган. Учурда эч кандай тускоолдуктардын жоктугу аксакалдарды кубантат. Адамдарга бирге орозо туттурбайт эле да. Иштеге чыккан адамдар иши болбойт эле. Союздун биринчи башталган маалдарда. Кийинчерээк ошо орозону билдирбей тутсат эле, кыйналып, кысталып болсо ham. Анан бул жашта мектеп балдарга буларды бардыга суу ичирет эле зордоп. Ар күнү суу ичип турат эле агайлар. Эми ошо күнгө караганда азыркы заманда дин ислам жакшы болуп, биз кыргыз халкы ошо адам атадан кийин эле мусулман болуп келгенбиз уругубуз. Өткөн жылы Оз бекитүү май айынын 26-сынан 27-сине караган түнү башталган. Жыл сайын 10 күн эрте башталары болжолдонуп, бул жылы да майдын 15-16-сына туш келүүсү күтүлөт. Бирок так датасын ай жаңырышы менен гана аныктоого болот. Дамир Кубанычбеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.